Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, Аку жана Мирел кызматтабыз. Кандай Мирел? Салам барыңыздарга. Жакшы Аку, өзүң кандайсың? Жакшы, парад көргөнү барасыңбы? Буюрса барам го. Жакшы. Бүгүн күн санагы 9-майды көргөзүп турат. Демек баарыбыз тең салттуу түрдө жеңиш күнүн майрамдайбыз. Бир аз тарыхты айтсак, негизи ушул жеңиш күнүн Совет элинин майрамы деп айтышат го баарычы. Бирок Германиядагы майрамдайт. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы нацисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн катары тарыхта калган. 1941 жылы башталган согуш, анан 45-жылы бүткөн. Саат таң атпай 4-тө башталды эле. 8 майда түнкү 22:10:43 анан Берлин шаарына жакын Карлхорст шаарына Вермахттын атынан генерал фельдмаршал Кейтель келип, ал мындай дептир да: болду, согуш токтоду, биз жеңдик дептир. Ошентип 9-май майрамдалып калган. Бирок 9-май деп жарыяланган эмес, Ал негизи эртерээк бүткөн эле. 9-май күнү болгону жалпы жар салынган таңкы саат 6-да. Радиодон диктор Левитан бүткүл Совет элине жарыялаган: биз жеңдик деп. Ошондуктан 9-май катары бул майрамда калган. Ушу Левитандын үнү окумушу говорит Москва деген барлыгы. Бул күндөгү эң биринчи согуш күнүн майрамда болуп көрбөгүндө майрамдалган. Көчөдө жайнаган эл бири-бирин ыйлап, куттукташып, өбүшүп, бири-бирин кучакташып укмуш майрамдаган. Кечинде саат 10-до Москвадан 1000 замбиректен 30 залп менен жеңиш салюту берилген. 1948-жылдан баштап 9-майды иштейбиз деп иш күн жарыяланган. Кийин кайра 1965-жылы жок, биз деген бул күн кызыл болот, иштебейбиз деп анан кайра буйрук чыгарышкан. Ушундай. Негизи ошол 24-чү адашпасам, мен 24-июньда военный парад өткөн негизи. Кийин бирок официалдуу кылып ушул 9-май деп майрамын анан кийин официалдуу коюшкан да. Ага чейин 24-июньда өтүптүр да. 45-жылы негизи. Бирок негизи бул айтылгандай эле, бул бир гана Советтик Союздун майрамы эмес. Негизи бул жалпы ошол айтылгандай эле, бул биз Советтик Союздун ичине кирип калганда бул биздин да майрамыбыз, анткени биздин көптөгөн ата-энелер, чоң аталарыбыз бар. Алар катышкан, алар ушул Советтик Союздун ичине киргенден кийин ушул согушту чогуу майрамдашат да. Негизи ошол ар кандай кандай десем, ошол 45-жылы баштап, ошол 24-чү парад июньдөн башталгандан кийин парад болуп, анан кийин 9-майга өткөндөн кийин ушундан бери эми парадтар өтүп турат да. Бизде дагы ошол өтөт, бирок Россияда бүтпөйт болуш керек бул парад. Канча чейин болот, кызык болот да мага дагы, ушунун баарын көрсөтүгө. 78 жыл, эмки 2 жылдан кийин 80 жылдыгын белгилейбиз. 80 жылдык болуп калат экен 2 жылдан кийин. 2025-жыл болуп калат экен как раз. Элестет. Окей. Кызыгычы ошо Мирел, биз мисалы согуш деп анан душмандарды мондай кылыш керек деп душманды мындай чын эле душман катары көрөсүң го, бирок ошол учурда душман тарап бизди душман көрөт да. Анан эки тарапта тең жоготуулар бар, атасы жок балдар калат, күйөөсү жок аялдар калат, жесирлер, жетимдер бар. Бул мисалы согуш эч качан бир тарапка пайдалуу болбойт да. Мисалы жеңдик деген күндө деле ал эч качан пайдасы болбойт, анткени адамдар өлүп атат да, бул өмүрлөр алынат го. Ошондуктан мен ойлоп коем, бул бир белгилүү адамдардын бири жеңиш бул өзүңдүн үстүңө, чыныгы жеңиш өзүңдүн үстүңө жеңиш дейт да. Эгер өлкөнү басып алсаң, ал жеңиш эмес деп айтат экен да. Антысыкандай бул жеңишти дагы өтө чоң түшүнүшүбүз керек Чыныгы баягы эрдик, чыныгы жеңиш бул адам өзүнүн каалоолорун, өзүнүн кумарын жеңгенди билсе, өзүнүн жашоосунун үстүнөн жеңишке жетсе, анда ошол чыныгы жеңиш болсо керек. Мисалы курал көтөрүп алып, бирөөнө зомбулук көргөзүү бул өтө эле мындай аянычтуу көрүнүш да. Билбейм, мен үчүн бул аянычтуу көрүнүш. Негизи бул чынында ушул кандай десем, айтат эмес беле, согуш негиз бул кечке жана кымбат дейт да. Анткени болсо көп орустар айтат да, долго и дорого деп айтат да. Негизи ошол согушка деген көптөгөн акча жумшалат. Анан айтылгандай эле аскерлер болсо муну кандай десем, алардын чечими жок да. Булар өйдө жогорку турган немелер баргыла дейт болду. Мен бир иллюстрацияны көргөн болчумун, ушундай картинанычы. Парад өтүп атат, парад эмес, мындай эме аскерлерди война эмеге жиберип атат да, согушка. 4 ряд, анан ушинтип узун жаш жигиттер
эмесин кармап алып, мылтыгын кармап алып, мынтип чесип берип, солду карап кетип баратат да. Ал жакта болсо генерал турат. Генерал болсо мындай кийинген, жанагы формасы бар, анан бир жакта бир эле звездочкасы бар да. Бул биринчи картинка ушундай кетип басканын көрсөтөт. Анан кийинкисинин сүрөтүн көрсөтсө, ал жакта болсо кайра солдаттар кайтып келип атат. Бирөөнүн буту жок, балдак менен, бирөө болсо коляскага жетелеп келип атат, бирөөнү болсо носилкага жетелеп келип атат. 4 катар эмес, 2-3 катар. Ошол 100дүн арасынан 40 кабосу 50 сандагы адам жарымы басып келет, тептеп септеп, башы байланган, ушундай да сүрөттүн көрүнүшүн силерге элестетсин деп ушинтип описать этип берип атам. Ушинтип келип атат, кийирге элес анан. Тиги генералды көрсө, колун көтөрүп турат. Бир звездочка эмес белем. Анан карасам, могу формасын баары жайнап турат, эмелер менен, медальдар мененчи. Согушту укту, бирок кандай эмеси менен согушту, баа менен укту да. Ошонусу дагы өтө мындай, кандай десем, бул өкүнүчтүү нерсе да, чынында согуштар. Согуштар негизи мен өмүрүмдө түшүнгөн эмесмин. Бүт согуштарды эстетсек, жана Иракта болгон согуш, анан кийин жанагы Вьетнамда болгон согуш, ага чейин. Андан биринчи улуу согуш деп айтат эмес беле, ал жакта дагы эмнеге келишти дүйнөлүк согуш, эмне чечишти? Кайра эле ушундай эле эме болуп калды да. Кайра эле аз караса кайра эле согуштар болот. Азыр деле согуш, мындай бир чечимге согуш эч кандай алып келбейт экен да. Ооба. Ушул кызыгы, согуштарга жылына дүйнөлүк банк тарабынан триллиондогон долларлар бөлүнөт экен да. Триллиондогон. Бул биз мисалы фармацевтиканы биз эң кымбат бизнес дейбиз го. Жок, бул эң кымбат бизнес бул согуш экен да. Демек, мунун артында кызыктар өзүнчө бир адамдар бар да. Ушул согуштун аркасы менен бизнес кылганчы. Анан көбүнчө баягы жок, мындай кылыш керек деп кандайдыр бир учурда эмоцияга алдырып, кимдир бирөөнүн тилине кирип, анткенден мурун биринчи адам өзүн, анан жакындарын ойлош керек го деме. Мисалы, мага эмне алып келет, мен бул менен эмне чече алам, жомушту менен эмне чече алам депчи. Бул да жакшы. Мисалы, мейли биз эми азыр дүйнөлүк деңгээлдеги согушту айтып атабыз да, жөнөкөй эле кошуналар менен тил табышпай калган учур бар, кесиптешиң менен тил табышпай калган учур бар. Үй бүлөдө аял менен күйөөсү тил табышпай калат. Ошол учурда согуш, уруш эмнеге алып келет? Мына ошол жөнүндө ойлонуп көргөн бул жакшы го дейм да. Көбүнчө дипломаттык түр менен компромисске келип, сүйлөшүп, мындай тынчтык жол менен чече турган болсоң, бул тынчтык чындыгында ынтымакты алып келет да, орнотот. Чынында ошол бирок тынчтыкка келиш дагы бул өтө оор да. Анткени эки тарап тең өзүнүн мындай баш тартыш керек, өзүнүн оюна. Мүмкүн макул бирөө болсо бирөөгө басымдык кылып атса, анда бир тарап токтотуш керек болуп калат, же бир чечимге келиш керек. Ошон үчүн бул деле мындай оңой нерсе эмес деп, оор да нерсе. Анткени болсо мен эметсем кандай болот депчи. Бир кызыктуу нерсе, биздин Кыргызстанда азыр болсо мурунку статистика боюнча 108 ветерандар болчу экен да. Калыптыр дагы деле жашоосунда. Анан мен жаңы эле мурда күнү окудум, эмеде Инстаграмда кандай новость чыгып калды да. 101 жашынан бир ошол атабыз кайтыш болуптур, ошол согушка катышкан дейт да. Ошентип акырындап азайып келе жатат да. Менин атам Афганистанда кызмат кылган, анан көп айтат да, бул кинодогу согуш бул таптакыр башка, бул реклама жөн гана. Чыныгы такыр башка деп. Анан баягы 9-майда Афганистандын күнүндө ары бери чакырып сөз берип калганда дайыма айтып калат да, балдар, согуш бул силер телевизордон көргөн эмес, ал такыр, ал ужас депчи, ал ужас деп айтып калат да. Ал нерсеге эч качан умтулбаш керек. Куралды кармаганга эч качан умтулбагыла, андан көрө жан дүйнөңөрдү, жүрөгүңөрдү, рухуңарды күчтөгүлө. Ошондо силер тынчтык жол менен тынчтыкты орното аласыңар депчи. Анысы кандай? Канча убактыбыз калды? Убактыбыз соңуна келип калды, 9 мүнөтүбүз. Ошентип силерди биз чакырып кетет элек, ошо Алкитап чекит медиага кошулсаңыздар деп туруп, анан ошол экранда дагы WhatsApp номерибиз бар, ошого дагы чалыңыздар, жазыңыздар. Өз оюңарды жана өз кандай десем бир каалоолоруңуздар бар болсо биз менен бөлүшүп кетсеңиздер жакшы болот эле демекчи. Ооба. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун, согуш болбосун. Баардык ар бир жүрөктөн улуу тынчтык орун алсын. Кайрадан амандашабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.